Баткен телеканалынын Китеп билим булагы теле долбоорунун алгачкы чыгарылышын бүгүн сиздер менен биз түз эфирде тартууламакчыбыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз жалпы ушул бүгүнкү күндө китеп окууга жаштарды үгүттөө максатында мына ушул көрсөтүүнү сиздерге алып чыгып жатабыз. Ушул учурдан пайдаланып, эгерде биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздөгү конокторубуздун Таттуу алма деген китепти биргеликте үй бүлөсү менен чогуу окуп, мына ушул китептин алкагында бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сөз болмокчу. Ал эми мына ушул биздин бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөм, бүгүнкү көрсөтүүбүзгө Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин ата-энелер жамааты жана ошол мектептин окуучулары келип катышып отурат. Анда эмесе көрсөтүүбүздүн коноктору менен сиздерди тааныштырып өтсөм, биринчи көрсөтүүбүздүн катышуучусу болгон үй бүлөлөр. Булар Аширов Азамат мырзанын үй бүлөсү, анын жубайы Абдамитова Гүлайым эжеке өзү катышып отурат. Бул көрсөтүүгө ошол Мираида, Айдина жана Бекболот аттуу уул кыздар менен биздин бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип катышып жаткан учуру. Ошондой эле биздин көрсөтүүбүздүн дагы бир коногу мына ушул эле биздин мектептин ата-энелеринин бирөөсү болгон Маккамбаев Мунар мырза үй бүлөсү менен катышып отурат. Бул үй бүлөнүн апасы Абдрахманова Гүлнур эжекебиз өзүнүн Айбегим, Арзымат жана Айбийке аттуу уул кыздар менен бүгүн биздин көрсөтүүдө күч сынашмакчы. Эгерде сиздер дагы мына ушундай билимиңиздерди, үй бүлөлүк бирге окуган аракеттериңиздерди алып чыгып көрсөтүп, китеп окууга балдарыңыздарды үндөөнү кааласаңыздар, анда биз менен байланышсаңыздар болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда эмесе биз бүгүнкү кароо сынагыбызды баштайбыз. Бул сынагыбыздын алгачкы тапшырмасы ушул биздин буга чейин сөз кылган мына ушул Таттуу алма аттуу биздин китептин мазмунуну талкуулоо болуп саналат. Бул жерде биздин атайын калыстар тобу катышып отурат. Биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө биздин калыстар тобу менен дагы сиздерге маалыматтарды берип, алардын пикирлерин дагы айтып тааныштырганга аракет кылмакчыбыз. Алгачкы тапшырмабыз ошол китептин мазмуну боюнча эки үй бүлө тең китептен алган таасирлерини, китептин интернеттен айырмачылыгыны жана артыкчылыктары тууралуу айтып бермекчи. Ал эми урматтуу биздин калыстар, сиздер ошол катышуучулар окуган китептин мазмунун жана ошол китептин алган таасирлерини баяндап бергендигине жана ар бир үй бүлөгө 5 мүнөттөн убакыт берилгендигине жакшы көңүл буруп бизге баалап берсеңиздер абдан жакшы болот. Анда эмесе кайсы үй бүлө биринчи баштайсыздар? Ким даяр болсо баштай берели. Сиздерден баштайлы. Бул китеп Азат менен Саматтын досуна байланыштуу болгонун мен ушул кызым Мираида жооп берип койсун. Абдан жакшы. Мираида, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Жылдыз Керимова, Таттуу алма. Самат менен Азат бир класста окуп, бир партада отуруп, бир көчөдө жашашат. Алар Самат Азатка айтат: "Мен бул арткы көчөдө бир үйдү көрдүм. Ошол жерде алмалар ийилип турат экен. Каалашыңча жесең болот", деди. Алар сабактан кийин ошол үйгө барат. Көчө кең, жап-жашыл эле. Ал жерде кооз үйлөр бар экен. Ал жерден кашаасы, эски эшиги кыйшайган бир үйдү көрөт экен. Ал жерде алмалар ийилип турат экен. Азат колун сунуп алат дагы бактын астында отурган чоң энени көрүшөт. Чоң эне аларды сүрдүү карайт. Азат кыйкырып жиберет: "Качтык, ал бизди көрүп калды", деп. Ошондо алар качып кетишип Азаттын үйүнө келишет. Азаттын үйүндө апасы отурушат экен. Алар бодулдап бүт нерсени айтып беришет. Апасы айтат: "Силер андан эмне коркосуңар? Ал жөнөкөй эле чоң эне. Жөн гана ал жалгыз жашайт", деди. "Билебиз, бирок алма таттуу эмес, кычкыл экен", деди. "Силер сурабай алганыңар үчүн алма кычкыл көрүндү", деди. Балдар уялышып калышты. Самат кечке чейин уктай албай ошол жалгыз жашаган чоң эне жөнүндө ойлоп отурду. Ал жалгыз жашайт экен, дейт. Дагы мектепке бара жатып Саматка айтат экен:
Азатка айтат экен. Биз чоң энеден кечирим сурап коюшубуз керек деди. Азат болсо, макул, мен да уялып жатам деди. Алар сабак бүткөндөн кийин дал эле ошол үйгө барышат. Эшикти тыкылдатса, эч ким жок экен. Чоң эне базарга жеткөнгө кетти окшойт дейт. Ошондо арт жагдан бирөө силер мага келдиңерби деп калды. Ошондо алар аркасын карашса, ал чоң эне экен. Азат биз деп коркуп калышты. Кергиле, мен силерге алма берейин деди. Кече келген балдар силер белиңер? Оба чоң эне, биз эми эч качан алмага уруксатсыз тийбейбиз деди. Алма бийик. Абдан жакшы, рахмат. Ошол жерден биз Мираиданын китептин толук эле жаттап алгандыгын көрүп жатабыз. Мүмкүн болсо бул жерден биз убакытты үнөмдөш үчүн сиздерге болгону 5 мүнөт берилген. Ошол китепти окугандан кандай таасир алдыңыздар? Бул айырмасы кандай болуп атат? Башка китептерден, башка чыгармалардан эмнеси менен өзгөчөлөнүп жатат? Ошол тууралуу эле айтып берсеңиздер. Бул жомокто мен таасир алганым, эч качан бирөөнүн нерсесин сурабай албаш керек, жана уруулук кылбаш керек. Абдан жакшы. Ошол эле китепти интернеттен таап окуса болот беле? Же китептен окуган таасирдүүрөөк болуп жатабы сиздердин жобуңуздар? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы 10 жылдан бери интернетке аябай бизде көп басым болуп, көп жаштар ийилип кетип атат. Бул интернетти көргөндө өзүңүздөр билесиздер, ден соолукка зыян, көзгө зыян, уйкудан качырат. Китепте болсо өзүңүздөр байкап тургандай берде сүрөттөрү менен балдар кызыгып, ою бир китепти караганда ою бузулбайт, башка нерсеге көңүлдөрү бөлүнбөйт. Анан бул турган сүрөттөр баланын почти өмүрү бою эсинде калат да. Бул кийин татуу алма боюнча сүйлөнгөндө дагы ушул каармандар, Азат менен Саматтын сүрөттөрү, кемпирдин сүрөттөрү, кашарлар, жашылча көп эсиге калат да. Эми интернетте болсо зыяндуулугу да көбүрөөк эс тутумга, угуу эске алууларын өрчүтпөйт да баланы. Ошон үчүн китепте жакшы, рахмат. Бул топтун убактысы бүтүп калды окшойт. Анда эмесе биз кийинки топко кезек бергенге чейин биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө үй бүлөм менен окуган китептен бир элес деген атайын бир сүрөт тартуучу бөлүгүбүз бар. Мына ушул сүрөттүн убактысы көптү талап кылгандыктан азыр эле сүрөт тарта турган ар бир үй бүлөнүн сүрөтчүлөрүнө уруксат берип коелу. Алар сүрөттөрүн тартканча биз талкуубузду уланта берели. Анда сиздерден ким сүрөт тартса, сүрөттөр менен алектенип баштаса болот. Анда биз алга карай жылабыз. Экинчи топко кезек берели. Экинчи топ Макамбаевдердин үй бүлөсү. Кана сиздерден ушул китептин толук мазмунун, толук жазылышын айтуунун кажети жок деп эсептеймин. Анткени сиздер ошол китептин мазмунун гана айтып, анан ошол жерде белгиленген тапшырмаларга гана жооп берсеңиздер. Ким айтып берет? Саламатсыздарбы? Биздин үй бүлөнүн атынан бардыгыбыз эле ошол китепти окуп чыктык. Азыр ошол китептен кандай таасирлерди алды, ошол боюнча мен Арзымат балам айтсын, анан кошумчасыны Айбегим кызым айтып берет. Абдан жакшы. Анда биз Арзыматты угабыз. Кандайсыздар? Мен болсо Азат менен Самат алманы сурабай алганды, анан болсо дагы сурап алышканды таасир. Демек, сурап алыш керек бекен же сурабай алса деле болот бекен? Сурап алыш керек. Бирок болсо сурабай алсаң ачык болот да. Сурабай алганда даамы жок же ал дерсе бизге буйрубай калышы мүмкүн экен. Абдан жакшы. Анда эмесе Айбегим толуктайбы? Саламатсыздарбы? Самат менен Азат алманы сурабай алганда алма дамдуу эмес, ачуу болгон. Анан алар Азаттын апасына айтат. Анан апасы силер сурабай алган үчүн ачуу болгон деп кеңеш берет. Эртеси күнү алар барып ошол чоң энеден кечирим сурашат. Чоң эне анан жагымдуу сүйлөп аларга алмасынан берет. Ошондо алма кандай болот? Алма даамдуу болот.
Кошумчаңыздар барбы бул жерде? Кошумчабыз бар. Биз дагы биз бул китепти окуп чыгып, мындан өтө жакшы таасирлерди алдык. Негизи бул китептин тарбиялык жагы өтө жакшы, маанилүү китеп экен. Балдарды азыркы мезгилде балдарды оң жолго буруу максатында мындай жакшы окуп талкууласак болот экен да. Бул китепте эми негизи биз ошол балдарыбыздын кандай иштерди кылса жакшы болот, кандай жол менен барсаң туура жолго басасың дегендей ушундай маани жазылыптыр. Анан дагы бул интернеттеги китептер менен азыркы мына колубуздагы китептин айырмасы деген дагы суроо тапшырма болгон экен. Бул жерде мен дагы айткым келет, азыр техниканын заманы, бул интернеттен алынган китептердин дагы пайдасы жакшы, бирок пайдасы жакшы болгону менен балдарга зыяндуулугу дагы тийип атат. Бул китептин мисалы балдарга китеп берсек, бул китепти дайыма бул балдар ушул китептеги каармандарды өздөрүгө салыштырып, ошол китепти өзүнүн текшесине тизип, анан ошол каарманга өзүн салыштырып жакшы жолго түшөт деген ойдомун. Ошон үчүн мен китеп берген жакшы деп ойлойм да. Рахмат. Анда биз эки үй бүлөнүн тең биринчи тапшырма боюнча жоопторуну угуп алдык. Анда эмесе биз алга карай жылалы. Экинчи тапшырмабыз бул биздин буга чейин белгилегендей эле китеп боюнча суроо жооп болот. Ар бир топко 5-5тен эле суроо беребиз. Кайсы топтун суроосу болсо ошол топ гана жооп берет. Кийинки тапшырмабыз бир аз башкача болот. Анда эмесе мен жана биринчи Ашировдордун үй бүлөсүнөн баштадым эле, эми Маккамбаевдердин үй бүлөсүнөн баштайлы. Эгер мүмкүн баштай бер десеңиздер, урматтуу калыстар, биз мүмкүнчүлүк берсеңиздер баштай берели. Биринчи суроону Самат менен Азаттын жакындыгын далилдеп бергиле деген суроо менен сиздердин үй бүлөгө кайрылып жатабыз. Сиздердин жообуңуздар. Микрофонду ала алабыз. Бул жерде Самат менен Азаттын жакындыгы, булар бир көчөдө жашагандыгы, экөө бир мектепте окугандыгы, дагы бир эмеси жанаша бир партада отургандыгы жакындыгы болуп атат. Алар бирге жүрүп, үйгө дагы бирге чогуу барып. Микрофонду жакындатып алыңыз өзүңүзгө. Ошо жакындыгы ошол жерден көрүнүп турат. Алар жакын дос экендиги ошол баяндалып атат бизге. Кошумчаңыздар барбы? Кошумчалай кетейин. Бул жерде Азат менен Саматтын чогуу көчөдө, чогуу мектепке баргандыгы, анан ошол алманы урдаганда дагы чогуу качканда, чогуу жүргөндө да, анан акырында дагы кечирим сураганда, ошол китептин башынан аягына чейин ошол экөө чогуу жүрөт да. Менин оюмча ошол болсо керек. Рахмат. Сиздердин жообуңуздарды калыстар өздөрү талдап баалашат. Анда эмесе кийинки суроо менен сиздерге Самат Азатка эмне деди ушул китепте, чыгармада? Самат ошол жерде кошуна көчөдө алманы көргөндүгүнө байланыштуу ошол алмага чогуу барып, ошол чогуу алманы алайлы деген сөздөр болгон да. Анан кошумчалап койсоң экен. Самат Азатка мен арткы көчөдө алма көрдүм, ал жерде ийилип турат экен, жүр ошол жака баралы деп чоң эненин үйүнө барышып алманы алышаттыр. Рахмат. Калыстар акырында өздөрүнүн ой пикирлерин айтышат. Ошол тапшырманын акырында даяр болуп турушса, анда биз кийинки суроого өтөлү. Сиздердин топко суроо: алма бактын түбүндө отурган кимди көрүштү? Кимди көрөт? Айбегим? Алма бактын түбүндө отурган чоң энени көрүшүп, алар үйдү көздөй качышат. Рахмат. Кийинки суроо сиздерге: Самат менен Азат эмне үчүн качышты? Жайдын айтабы? Алар качышканын себеби чоң эне күтүлбөгөн убактан туруп аларды сүрдүү көздөр менен карашты да. Алар чочуп кетишип, эмне кылаарын билбей үйүнө качып кетишет. Жакшы, андан ары улантабыз. Эмне үчүн алма балдарга кычкыл сезилди? Эмнеге дегенде Азат менен Самат
аны алманы сурабай алган. Сурабай уурдап алган э. Кийинки суроого өтөбүз. Эмне үчүн Самат түн ичинде уктай албай койду? Себеби ал алмадан качкан баягы кемпирди эстеп, жалгыз жашагандарын элестетип, ошол алманы сурабай алгандыгына байланыштуу өзүнүн ичине баягы ошол туура эмес иш кылгандарыны байкап, ошонун уктай албай ичине ошол боюнча ойлонуп, ой качты. Уктай албай калды деп ойлойсуз э? Рахмат. Анда кийинки суроо сиздердин топко болсун. Самат кандай чечимге келди? Азатка эмне деди? Чечиминен кийинки Азатка айткан сөздөрүн эстеп айтып берсеңиздер болот. Азат болсо, Самат болсо Азатка кел досум, экөөбүз кечеги чоң энеден кечирим сурайлы деди. Анан Азат дагы макул, мага дагы кичине ыңгайсыздык болду деп экөөбү чоң эненин үйүнө барды. Кийинки суроо сиздерге чоң эне балдарды кандай кабыл алды? Чоң эне балдарды кандай кабыл алды? Мээримдүү көздөрү менен карап, жүргүлө мен силерге алма берейин, кечеги балдар силер болсоңор керек деди. Алар балдар болсо, чоң эне сиз бизди кечирип коюң деди. Алар мейли, менин боюм жетпейт деди. Анда биз сизге жардам берейик деп бир жака алма терип коюштулар. Андан ары улантабыз. Кийинки акыркы суроо сиздердин топко болсун. Эмне үчүн алма мурдагыдай кычкыл эмес, татуу алма болуп калды? Эмнеге дегенде Азат менен Самат чоң энеге жардам берип, чоң энеден сурап жешти. Азаматсың Арзымат. Анда кийинки суроо сиздерге. Автор бул чыгарма аркылуу эмнени айткысы келген? Жылдыз Керимова, ошол китептин автору. Бул китепти окугандан кийин балдарга оң таасир тийгизди деп айтсак болот. Себеби ар бир китепти окуганда бала өзүнүн тарбиялык маанисин алуу керек да, бирөөдүкүн албай өзүң эмгек кылып ал деген мааниде. Биз ошентип ойлойбуз. Сөзсүз сурап алыш керек, алганда дагы уруксат бергенден кийин анан алыш керек. Ошондо гана эмгек менен алып, бирөөдүн уруксаты менен алып таттуу болуп сезилсе керек да. Абдан жакшы, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мунар мырза, мүмкүн болсо микрофонду биздин калыстар тарапка узатып койсоңуз, анда биздин калыстар ошол биринчи, экинчи тапшырма боюнча өз пикирлерин белгилеп өтсө жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Китеп Билим булагы аттуу теле долбоорду Баткен телеканалында баштап, алгачкы көрсөтүүсүн сиздерге сунуштап жатабыз. Анткени биз ошол бүгүнкү күндө илим билим техниканын өнүккөн доорунда китеп окуудан алыстап бара жаткан биздин жаштарды китеп окууга багыттоо максатында мына ушундай демилгени көтөрүп чыктык. Ошол эле учурда бул китептерди биз эгерде бул аябай кызыктуу, биздин катышуучулар айтып жаткан китептерди кайдан, кантип алууну сиздер дагы каалап, сиздер дагы ушул китепти үй бүлөңүздөр менен чогуу окуганга кызыгып жатсаңыздар, анда бул китепти Окуу керемет долбоорунун алкагында Баткен облусунун бир катар китепканаларына ушул китеп жеткирилип берилген. Бүгүнкү күндө өзүңүз жашаган аймактагы китепканаларга кайрылып, мына ушундай китепти алып таанышып, окуп чыксаңыздар болот. Ошол эле учурда ошол биздин бүгүнкү көрсөтүүбүзгө калыстык кылып берүү максатында биз атайын ошол китеп окууга биздин облусубуздун аймагындагы бардык жаштарды үгүттөгөн атайын бир демилгечилер деп атасак болот, иш алып барып жатышат. Ошол тренер катары биздин бир катар мектептерде жана ошол биздин билим берүү мекемелеринде эмгектенип жаткан биздин таланттуу, ушул мыкты, кесипкөй мугалимдерибизди ошол жерге калыстык катары бизге баалап берүү үчүн чакырганбыз. Ошол эле учурда биздин облустук, райондук билим берүү тармактарында жетекчилер болуп дагы биздин бүгүнкү калыстык топко катышып олтурат. Анда эмесе биз ошол калыстар сиздерге сөздү берели. Биринчи, экинчи тапшырма боюнча пикириңиздерди кыскача айтып өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, келген коноктор жана ушул жерде катышып турган бөбөктөр. Анда эмесе биз
боюнча айтып кете турган болсок, биринчи китептин мазмуну, китептин алган таасири, китептен жана интернеттин айырмачылыгынын артыкчылыгы боюнча болду эле. Мен бул жерде биз азыр мына журналисттер тобу бирге сүйлөшүп отуруп, биринчи Ашеров Азамат агай өзүнүн үй бүлөсү катышты эле. Бунда бизде жана кызыбыз Мирайда аябай жакшынакыл айтып берип жатты. Бул китепти жакшы жаттап алган экен, аябай жакшы мазмунду түшүндүрүп жана интонациясынын бүт нерсесине көңүл бөлүп айтып атты. Андан соң Макамбаев Мунар агайыбыздын балдары катышты. Арзымат бул ал өзүнүн мазмунун гана кандай түшүнгөнүн гана толук маалымат берди. Ошондуктан биз азыр Азаматтын үй бүлөсүнө 4,5 упайды берип жатабыз, жана Арзыматтын жооп бергенине 5 упай бердик. Рахмат. Демек бул жерде тапшырманы туура түшүнүп, аткаргандыгы эске алынды. Экинчи тапшырма боюнча дагы сиздердин жоопту угуп койсок. Экинчи тапшырма боюнча бизде азыр Гүлнар эжеке маалымат берет. Гүлнар эжеке сөз сизде. Эки үй бүлөнүн тең жооп берген суроолору так, аябай жакшы жооп беришти. Китеп өзү Жылдыз Керимованын Таттуу алман кемеси, бул 3-класстын курагына ылайыкташылган аңгеме да. Бул китептин абдан тарбиялык мааниси чоң. Ошон үчүн үй бүлөлөр китепти окуп чыккандан кийин ошол суроолорго кандайча мааниде жооп бериш керек, логикалык жактан кандай таасирлениш керек, тарбиялык мааниси канчалык деңгээлде, ошонун баардыгын аныктап, анан өздөрү жооп берип атат. Бул жерде Азамат Ашировдун үй бүлөсүндө атасы, апасы чогуу жооп берип атышкандыктан бир аз упай азыраак болуп калды. Ал эми бул Мунар Макамбаевдин үй бүлөсүндө балдары өздөрү жооп берип атышты да. Ошон үчүн 0,5 упайга көп болуп жатат. Көбүрөөк болуп калды. Мына ушул биздин Калыс тартоонун жообу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгерде мына ошол азыркы тапшырмада сиздер өз упайларыңыздарды өстүрүп, топтоп, көбөйтүп алганга мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе кайсы мен сурооду окуймун, кайсы топ биринчи даяр болсо, кайсы топ биринчи кол көтөрсө, калыстар байкап турсаңыздар, ким биринчи кол көтөргөндүгүн сиздер бизге баамдап берсеңиздер, биз ошол биринчи кол көтөргөн топтон жоопту уксак, ошондо реалдуу болот деп ойлоймун. Анда эмесе даярсыздарбы? Эки үй бүлө тең даяр болсоңуздар, анда баштадык. Биринчи суроо мындай: Азат менен Саматтын жүрүм турумун түшүндүрүп бериңиздер. Кайсы топ? Ким биринчи кол көтөрдү? Мунар агайдын үй бүлөсү көтөрүп атат. Макамбаевдин. Макамбаев Мунар агайдын үй бүлөсү. Рахмат, күтөбүз. Анда сиздердин жообуңуздар? Биздин жообубуз боюнча Жакындатып алыңыз өзүңүзгө. Самат менен Азаттын жүрүм туруму негизи окуучу балдар түз эле жүрөт мектепте. Тарбия үйдөн башталгандыктан, алар тарбияны эми ала баштагандыктан алар түшүнбөстүккө барып калды да биринчи башталгандачы. Бирок экөөбү түз эң жакшынакай түшүнүктүү семья үй бүлөнүн балдары деп эсептейбиз да биз. Себеби апасынын айткан кеңешин дароо эле кабыл алып, чоң энеден кечирим сурап, чоң энеге жардам берип аткан жерден биз көрүп атабыз. Булар жакшы үй бүлөнүн балдары, жакшы балдар. Жоопту кабыл алдыкпы? Рахмат. Анда кийинки суроо: кемпир эмне үчүн сүрдүү көрүндү? Чындыгында кемпир ушундайбы? Кайсы топ? Эки топ бирдей болду. Сиздерге кезек берели. Кемпир өзү түз келбети, кары, өзү жалгыз жашагандыктан чаштары дагы ак чаштар болуп басып кеткенине байланыштуу балдар кокустан эле көрүп калды да. Ошон үчүн коркуп кетишти. Алар күткөн эмес да ошол жерде кемпир отурган. Ошон үчүн сүрдүү көрүндү. Рахмат. Кийинки суроодо көңүл коебуз. Кайсы команда биринчи кол көтөрсө, ошол топ биринчи жооп берет. Коркуу сезими эмнеге алып келди? Кайсы команда? Бирдей болуп калды. Кимисине берели, батыраак айтып койсоңуздар. Мунар агайдын үй бүлөсү, сиздердин жообуңуздар. Бул жерде коркуу сезим балдарда өздөрүнүн себебин билип атат да, булар алманы уурдап алып аткандыгычы. Ошол жерде болду. Алар ал жерде чоң эне болоорун ойлогон эмес.
ойлобой туруп эле алманы алганда кокусунан чоң эне ордунан тура койгондо алар коркуп кетти. Ошондо коркуу сезим пайда болду да. Биз кармалып калабызбы деген сезим пайда болуп калды да. Экинчи топтон толуктоолор жокпу? Коркуу сезими эмнеге алып келгендиги боюнча? Коркуу сезими бул бирөөдүн коргонундан сурабай алгандыгына байланыштуу. Бул бирөөдүкү. Бирөөдүкүнү ошентип байкатпастан уурдап алгандай болот да, ошонун коркуу сезими пайда болду. Эгерде булар өздөрүнүкүнү алып атканда мындай коркуу сезим болушу мүмкүн эмес да. Рахмат. Кийинки суроого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Чыгармада карыган кемпир эмне үчүн башкача аталып берилбеди? Сиздердин оюңуздар? Чыгармада карыган кемпир эмне үчүн башкача аталып берилбеди? Сиздин оюңуз? Сиздин жообуңуз? Себеби чоң аялдар кээ бирлеринин балдары чет өлкөгө кеткенине байланыштуу өздөрү калышат да, ошон үчүн чоң эне деп берилди окшойт да. Кары түз келбети эле өзү айтып турбайбы? Чоң эне баягы чачтары тармал деп жалгыз жашаганына байланыштуу болсо керек да, ошон үчүн ошентип сүрөттөлгөн окшойт. Менин оюмча. Рахмат. Кийинки суроо. Азат менен Саматтын кыйкырып коркуп тызылдап качканына эмне себеп болду? Сиздердин жообуңуздар? Батыраак тездетебиз. Азат менен Саматтын кыйкырып коркуп тызылдап качканына эмне себеп болду? Ал сүрдүү кемпирди бактап отурганда өзүлөрү кандай болгонуна билбей коркуп качып кетишти да. Рахмат. Дагы бир сурооду айта кетели. Кычкыл алмалар аягында таттуу алма болуп калышына эмне себеп болду? Чындыгында алма кандай эле? Айбегим жооп берем дейт. Алма таттуу болгон. Балдар сурабай алганына ачуу болду. Акырында алар чоң эненен сурап алышкандыктан алма таттуу болду. Рахмат. Кийинки суроо эки топко тең берсек болот. Анткени эгер сиздер авторго жолуксаңыздар, кандай суроо берет элеңиздер? Окуучуларда барбы жооп, Мен автордон эмне ойдон бул китепти чыгардыңыз деп сурамакмын. Рахмат. Кошумчаңыз барбы? Авторго биз дагы кичине толуктап сунуш болобу эле ошондой жалгыз калган чоң энелерге, карыяларга жардамды тез берип, же болбосо ушундай уурулук жактан эмес, түз жол менен барып көбүрөөк кабар алып жардам бергенге дагы бир-эки кошуп койсоңуз деген сунуш болмокта. Рахмат. Сиздердин жооп барбы? Балдар бул китепке өтө таасир тийди. Анан мен Жылдыз Керимовадан бул китептин уланысын чыгарат белеңиз деп сурайт элем. Абдан жакшы. Дагы бир жыйынтыктоочу суроо болсун. Эки топко тең. Эгерде сиз ошол китептин автору болсоңуз, чыгарманы кантип бүтүрөр элеңиз? Окуучулардан же сиздерден? Эгерде мен автор болуп калганда ошол чыгарманы дагы мына азыр өтө жакшы болуп бүткөн негизи. Мындан ары дагы ошол мектептеги ошол Азат менен Саматтан кылган жоруктарынан балдар кандай үлгү алды, ошол балдар дагы чыгармага кошуп, кандай жалгыз калган карыларга жардам берип, ушундай кылып аяктамакмын да мен дагы. Абдан жакшы. Сиздердин жообуңуздар барбы? Жылдыз Керимованын башка китептери менен тааныш эмес экенбиз. Мүмкүн мындан да жакшы чыгармалары болушу мүмкүн. Бул эми бизде баягы айтып койгондо башталгыч балдарга, 4-класска чейинки балдарга маанилүү таасири аябай жакшы экен. Эгерде ушундай жакшы сүрөттөрү менен бул бир гана чыгармачыл меменин гана мемеси эмес, бул жерде художниктин дагы сүрөттү көрсөтүп, даана
көрсөтүп жакшы тартып сүрөт менен эске калуусу дагы аябай чоң экен да. Ошол художниктерге да аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекпиз да. Абдан жакшы. Биз суроо жооптор бөлүмүндө эки топтун тең жоопторуну укканга аракет кылдык. Бул акыркы ошол берилген тапшырма боюнча же суроолордун жооптору боюнча биз калыстардын пикири даяр болгонго чейин сиздерге биз ошол китеп окуу тууралуу маалыматтарды айта кеткибиз келип жатат. Эгер китеп окуу бул өмүрдү 2 жылга узартат деп айтылып келет. Бул ошол Йель университетинин окумуштуулары далилдеген факты мына ушундай экен. Китеп окуганда миянин клеткаларынын арасындагы байланыш күчөйт экен. Ошол эле учурда бул өз кезегинде нейродегенеративдүү оорулардын пайда болуусун сактайт экен. Мындан сырткары китеп окуу эске сактоо жөндөмү жакшырып, эгерде биз китепти көп окуй турган болсок, депрессия менен күрөшүүнүн ыкмасы катары эсептесек дагы болот экен. Эгерде биздин калыстар даяр болсо, анда сиздердин жооңуздарды уксак, акыркы тапшырма боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Саламатсыздарбы, бүгүнкү катышуучулар? Аширов Азамат аканын үй бүлөсү жада Макамбаев Мунар аканын үй бүлөсү. Сиздер бул китепти үй бүлөңүздөр менен аябай жакшы окуганыңыздар көрүнүп турат да. Ошондой болсо дагы жаш балдардын азыркы суроолорго жооп берип атканда мотурайган бөбөктөрдүн жооп бергиси билгенин дагы ошол эфирде кичине сүрдөнүп турушат окшойт. Ата-энелери көбүнчө жооп берип койду дагы. Ошо ата-энелерине бак коюп бирдей упай алып калышты да. Эгер балдар жооп бергенде разница болот эле да. Ошон үчүн экөөнө тең 4төн упай болуп калды. Абдан жакшы. Демек, бул баягы калыстык, бул өзүнчө бир чоң жоопкерчилик, чоң жумуш. Демек, биздин калыстарыбыз мына ушинтип эсептесе, булар да сыккан, бардык жерде ошол багытта билим берип, көптөгөн мугалимдерди, тренерлерди окутуп жүргөн биздин мугалимдерибиз мына ушундай деп чечсе, демек биз дагы макулбуз. Анда биздин көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө дагы бир тапшырма бул сүрөт тартуу болчу. Эгерде биздин топтордун сүрөттөрү даяр болсо, анда биз сүрөттөрдү көрсөтмөкпүз. Сиздер даярсыздарбы же бир аз убакыт керекпи? Сиздер даярсыздарбы сүрөттөр боюнча? Анда 1 мүнөт, 1,5 мүнөттөй убакыт берели. Сиздер калган бир акыркы бөлүктөрүнү чогуу тартасыздарбы? Айтор тездетип жиберсеңиздер, анда ага чейин биз сиздерге маалымат иретинде айтып турайлы. Бул китеп окуу бул албетте бул бүгүнкү күндө абдан бир актуалдуу көйгөйлөрдүн бирөөсү. Анткени көпчүлүк жаштарыбыз өздөрүнүн ошол китепке болгон кызыгуулары төмөндөп жаткан учурлары жок эмес. Бул окумуштуулар менен дарыгерлер стрессти төмөндөтүү үчүн дагы китеп окууну сунушташат экен. Анткени мына ушул китеп окуу менен адамдын организминдеги оорулардын 60%-нын себепчиси болоорун айтып келишет экен. Бир аз тынчыраак болсоңуздар, урматтуу студия. Урматтуу студия, акырын болсоңуздар, сиздерден сураныч, анткени бизде үндөр коштоп кетет. Демек, бул узак убакытка созулган стресс инсультту 50%-га, жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуусун 40%-га жогорулатат экен. Ал эми китеп окуу стресстин деңгээлин 68%-га төмөндөтө алат экен. Болгону 6 мүнөт китеп окуу жүрөктүн согушу менен жакшыртып, булчуң эттеги ар кандай оорулардын азаюусуна дагы жардам берет экен. Бирок бул монитордон карап окуу дегендик эмес экен. Эгерде биз китеп окууну кааласак, анда сөзсүз түрдө биз китептен окушубуз керек экен. Ошондой эле окуу уйкусуздукту дагы дарылайт деп айтып коет эмеспи? Көпчүлүк инсандар китеп окуп жатып, мен уктап каламын дегенди коомчулукта көп эле угуп келебиз. Демек, эгерде ошол көптөгөн адамдар жатар алдында планшет менен телефонду карап жатышат, алардан чыккан көк түстүү жарык организмдеги мелатонин
уйку гормонунун бөлүнүүсүнө алсыратат экен дагы. Ал эми ошол китеп окуу жатар алдында уйкуну чакырат деп дагы көпчүлүк маалымат булактарында айтылып келет. Биздин ошол сүрөт тарткан топторубуз даяр болгонго чейин дагы бир кыскача маалыматты кыстарып айтып өтөйүн. Китеп окуу кыйын учурлардан чыгууга жардам берери бул талашсыз. Анткени кээ бир адамдар китепти чындыктан качуу катары эсептешет экен, бирок илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй эле китеп окуу бул коомдогу жөндөмдөрдү жогорулатарын көрсөткөн. Китепти көп окуган адамдар башкалар менен жакшы тил табышып, кыйын учурлардан чыгуусуна, керек болсо жакшы көргөн адамынын түшүнүүгө дагы жеңилдиктерди түзүп берет экен. Бул мен айтып өткөн маалыматтарды сөзсүз түрдө биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучулары дагы тастыктайт болуш керек. Анткени чогуу үй бүлөдө китепти чогуу олтуруп окуу, бир китеп үчүн ошол кичинекей китеп болсо дагы чогуу тарбиялап, чогуу угуу бул бүгүнкү күндө эң чоң бир жетишкендик катары карасак болот. Анткени ата өз алдынча телефонун карап, телевизор көрүп, же апа өз алдынча ашканадан чыкпай, же ар кандай сериалдарды көрүп, телефондон же телевизордон баш көтөрбөй калган учурда балдардын сабактарына жардам бербей калган көрүнүштөр дагы биздин коомубузда жок эмес экен. Биз качан гана үй бүлөдө мына ушундай китептерди чогуу окуганыбызда үй бүлөнүн ынтымагы, үй бүлөнүн бекемдиги жана келечеги дагы мыкты болору талашсыз. Анда биздин топторго бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыгып калды. Анда ар бир топко мүмкүнчүлүк берсек, өзүңүздөр тарткан сүрөттөр боюнча бизге айтып берсеңиздер, ал сүрөттөрдү Калыстар тобу бизге баалап берсе. Кайсы топ даяр? Сиздер даяр болсоңуздар, анда Айбегим айтып койсун. Айбегимге микрофонду берип койсоңуздар, Айбегим бизге эмнелер жөнүндө тартылды айтып койсоңуз. Бул жомоктоо каармандар. Бул жерде чоң эне. Сүрөттү көрсөтүп турсаңыздар жакшы болот эле. Сүрөттү Сиздер кармап бериңиздер. Айбегим айтып берсин. Айбегим, сен айта бер. Бул жерде балдар алманы чоң энеден сурабай алып жатат. Балдар алманы сурабай алып, чоң энеден коркуп кетишет. Чоң эне Бир аз бийигирээк кылып кармап көрсөтүңүздөр. Агай, сиз өзүңүз эле көрсөтсөңүз, алманы тез-тезден жеп туруш керек. Себеби алма экранга көрсөтөбүз эфирге. Себеби алма пайдалуу. Бул жерде балдар алманы уурдап жатышат. Чоң эне болсо аларга акырында өзү алманы берет. Себеп дегенде бул чоң эне жакшы адам. Эмне үчүн ушул китептин ушул эпизодун дейбизби, айтор ушул көрүнүшүн сүрөттөп тарттыңыздар? Эмне ушул бөлүктү тандап тартканга эмне түрткү болду сиздердин жобуңуздар? Бул жерде башка армандар топ болуп калгандыктан ошо эпизодду тандадык. Бул жерде чоң эне күтүүсүздөн эле отурган болуш керек. Жалгыз жашагандыктан бул балдарга аябай тигилип карап отурган да. Кийин айтып атпайбы, кокусунан козголбой ордунан турганда балдар чочуп коркуп кеткен жери болуп атпайбы? Ошо эпизод жагып атат да. Бул жерде чоң эне эч кандай каршылык көрсөткөн жок. Аларга кыйкырган дагы жок. Себеби өзүнүн баласындай кабыл алат, бирок булар дагы эми түшүнөт деп ойлойсуз, Рахмат. Андай кийинки топко кезек берели. Бирөөңүздөр сүрөттү кармап бериңиздер, калганыңыздар айтып берсеңиздер. Экранга көрсөтүп кармасаңыздар, карабай эле айтып берсең да болот, Мираида. Биз бул жерге чоң энени тартканыбыз себеби балдар алманы көрүп жатканда биз чоң энени сүрөттү тарттык. Анткени балдар чоң энени көргөндө ал балдарга өтө сүрдүү көрүнгөн. Жана бул жерде биз чоң эненин үйүн тарттык. Жана алманы урдаса болбойт. Сөзсүз сурап алыш керек. Кичинекей уруудан чоң уруу чыгат да. Жана алма канды көбөйтүп, витаминдерге
Демек, аны урдабай сурап алыш керек. Абдан жакшы. Анда биз кезекти калыстарга берели, анткени биздин көрсөтүүгө бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Эгер сиздердин жыйынтыгыңыздар, жооңуздар даяр болсо, анда биринчи сүрөттүн жыйынтыгын айтып берсеңиздер, андан кийин жалпы жыйынтыкты айтып койсоңуздар, ошону менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак. Ким айтып коет, урматтуу калыстар? Эске сала кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер кандайдыр бир ошол китепке болгон аз гана убакыттын ичинде китепке болгон кызыгууңуздар пайда болсо, ошол китепти издеп таап окуйбуз десеңиздер, анда бул китептерди окуу керемет долбоору бардык китепканаларга тапшырган. Жыйынтыктап берсеңиздер, урматтуу калыстар. Микрофонду алып айтып койсоңуздар. Калыстар тобунун жыйынтыгын биз күтүп жатабыз. Андай эмесе, урматтуу отурган бөөктөр жана ушул жерде отурган үй бүлөлөр, азыр аябай жакшы даярданып келишиптир. Ушу таттуу алманы биз дагы да тереңирээк түшүнүп, биз ушул телекөрүүчүлөр ушундай жашынакай жашып отурган балдар окуйт деп ишенебиз. Китепти окуган сайын, канчалык китепти көп окусаң, ошончолук китепти сен окусаң, ал сени ачат деген сөз бар. Ошон үчүн биз сунуштап кетет элек. Анан азыр ушул жерде сүрөттөрдү аябай жакшы тартышып, анан аны жактап берген мезгилде бизде чындыгында эки команда тең аябай жакшы экен, жакшы даярданып келишкен, окуучулар да аябай жакшы даярданган. Мунардын үй бүлөсүнө биз 5 упайды бердик, анан Азаматтын үй бүлөсүнө дагы 5 упайды бердик. Булар аябай жакшы бизге жактап беришти. Андан соң жалпы жыйынтыгына келип айтып кеткенибизде 18,5 упай Мунардын үй бүлөсүнө болду. Азаматтын үй бүлөсүнө 18,1 упай болуп атат. Анда рахмат. Жыйынтыктап келгенибизде азыр ушул конкурстун негизинен китеп менен акылым деген конкурстун жыйынтыгында биз ушул Мунардын үй бүлөсүнө ыйгарып атабыз биринчи орунду. Абдан жакшы, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө эки үй бүлө, тагыраагы Ашыров Азамат мырзанын үй бүлөсү жана Маккамбаев Мунар мырзанын үй бүлөсү келип, ошол үй бүлө мүчөлөрү толугу менен катышып, мына ушундай Таттуу алма деген китепти талкууга алышты жана ошол китеп боюнча чогуу окуганда кандай таасирлерге туш болду, кандай жоопторду алышты, эмне айырмачылыктарды байкады, бири-биринин түшүнбөгөн чогуу толуктап, керек болсо жада калса ошол китепти окугандагы элестерини сүрөт жүзүнө дагы бизге баяндап берди. Ушуну менен биз анда бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жеңүүчүлөрүн өз кезегинде куттуктап өтөбүз. Мындай биздин бул теле долбоорубуздун бул алгачкы эле башталышы. Алдыда буюрса бул теле долбоорубуз мындан ары дагы улантып, башка дагы мектептерден окуучулары жана ата-энелери ушул биздин бүгүнкү көрсөтүү сыяктуу бир катар биздин алдыдагы жакшы китептерди чогуу окуганга жана талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүп бермекчибиз. Анда биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучулары баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жалпы топторду биз дагы жалпы жеңүүчүлөрдү чогултуп, буюрса жакшы бир алдыда дагы бир кароо сынактарды уланта бермекчибиз. Сиздердин ушундай үй бүлөлүк ынтымагыңыздар бекем болсун, ушундай бир келечекке, балдардын келечегиге койгон кадамыңыздар ушундай баралдуу болсун деп биз дагы тилек кылабыз. Жана ошондой эле бизге ушул окуу керемет долбоорунун жамааты тарабынан атайын чакан белектер бар. Анда биздин көрсөтүүнүн соңунда калыстар тобу сиздердин белегиңиздерди тапшырып коймокчу. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү китеп билим булагы аталышындагы теле долбоорубуздун алгачкы чыгарылышы ушуну менен соңуна келип жетти. Бүгүнкү көрсөтүүдө сиздерге көрсөтүүнү чагылдырып берүүгө жардам берген биздин чыгармачылык топ менен тааныштырып өтсөк, биздин көрсөтүүнүн башкы режиссеру Сапар Исраев болду, үн режиссерубуз Нургүл Мурзахматова, эфир технигибиз Эргалы Мураталиев жана бизди сиздерге чагылдырып, сиздерге түз алып көрсөтүүдө эң чоң көмөгү тийген биздин операторлорубуз, башкы операторубуз Али Нурхаджаев жана биздин жардамчы операторубуз Автандил Ахматулу болду. Ал эми көрсөтүүнү мен Каныш Аяшымова алып бардым. Келерки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта калыңыздар.